Дагы кырдаалды ыкчам чалдыруу боюнча оперативдүү медиа штаб өз ишинин алкагында маалымат жыйындарын түз эфирде алып берүүнү улантууда. Баткен облусунда кырдаалга байланыштуу Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кризистик кырдаалдарды башкаруу борборунун маалымат аналитикалык бөлүмүнүн башчысы Чамашев Бакытбек Шамшыбекович маалыматтар менен бөлүшмөкчү. Саламатсызбы? Баткен облусундагы өзгөчө кырдаалдар министрлигинин багытында абал кандай, канча жаран коопсуз аймактарга эвакуацияланды? Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, саламатсыздар, урматтуу массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү. Баткен облусунун аймагындагы болуп өткөн куралдуу кагышуулар боюнча азыркы учурда коопсуз аймактарга жалпы Баткен облусу боюнча 136 миңден ашуун жарандар коопсуз аймактарга көчүрүлдү. Анын ичинен Баткен районунда 54 миң тегерегинде, Баткен шаарында 25 миң, ошондой эле Лейлек районунда 56 миң тегерегинде жаран көчүрүлгөн. Андан сырткары министрлик тарабынан 47 жерге, ошол жергиликтүү бийлик менен биргеликте 47 жерге кооптуу аймактардан эвакуацияланган жарандарды убактылуу кабыл алуучу жайлар ачылган. Азыркы учурда ошол жерге да жарандар жайгаштырылды. Ал жерде болжол менен 5 миңге жакын жаран жайгаштырылган. Рахмат. Гуманитардык жардамдарды Баткен облусунун аймагына жеткирүү иштери кандай тартипте ишке ашырылып жатат? Баткен облусундагы калкка тез арада ичинде гуманитардык жардамдарды жеткирүү боюнча азыр күчөтүлгөн тартипте жумуштар жүрүп атат. Тактап айтканда, Баткен облусунан башка республиканын бардык аймактарында гуманитардык жардамдарды кабыл алуу пункттары ачылган. Азыркы учурда жалпы 163 жерде ачылган. Андан сырткары учурда Баткен облусуна 209 тоннадан ашуун гуманитардык жардам жеткирилди. Анын ичинен 153 тоннасы Баткен облусунун Баткен району, Лейлек району жана Баткен шаарындагы ошол жана куралдуу кагылышуулардан жабыркаган айылдардагы айылдардын жашоочуларына жеткирилди. Учурда кампада 56 тоннадай гум жардам турат. Бүгүн дагы жеринде ошол гум жардамдарды жеткирүү иштери жүрүп атат. Рахмат. Куралдуу кагылышуунун кесепетинен жабыркаган объектилерди аныктоо боюнча кандай иштер жүргүзүлүп жатат? Ошонун ичинде турак жайлар, социалдык объектилердин санын аныктап тактоого мүмкүнчүлүк болуп атабы? Азыркы учурда куралдуу кагылышуунун кесепетинен жабыркаган имараттар боюнча негизинен окуянын кесепетинен бир катар турак үйлөр, социалдык объектилер, чек ара заставалары, ошондой эле жана соода түйүндөрү жабыркаган. Учурда азыр жеринде Баткен облусунда атайын комиссия түзүлгөн, жаран курган комиссиясы. Комиссия уже ишин баштады. Азыркы учурда так маалымат жок. Бул боюнча кошумча маалымат билдиребиз. Рахмат. Анда урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кризистик кырдаалдарда башкаруу борборунун маалыматтык аналитика бөлүмүнүн башчысы Чамашев Бакытбек Шамшыбекович менен болгон маекти көрдүңүздөр. Баткен облусундагы кырдаалды жөнгө салуу боюнча маалыматтарды ыкчам чагылдырып, медиа штаб өз ишин саат сайын улантып, сиздер менен маалыматтарды бөлүшүп турмакчы. Келинин айттыңызбы? Чоңалай боюнча да жетирип коюшат. Биз Чоңалайда тынч болуп азыр.